ойду толук бере албай калдым, кечирим сурайм. Ошол кум төрдү иштетүүдө мөңгүлөргө өзгөчө көңүл бөлүнсө. Анткени башкаларга баары бир болчу, биздин табият, биздин экология. Айрым маалыматтарда дагы деле коркунуч бар дейт. Ошо экология кызматы ошого тапшырма берсек, 24 саат бою мониторинг кылсын. Алтын деген ушундай нерсе, аны көргөндө адамдын башы айланып калчу эле. Көп нерсеге мындай көз жумуп койчу эле да. Байлык табам, анан бюджет толтурам деп отуруп, мөңгүлөр талкаланып кетпесин, ошого өзгөчө көңүл бөлүңүздөр. Биз дагы мониторинг кылалы. Бул бир, экинчиден кеше биздин башкы прокурор бир чоң маалымат берди да. Кыргызстанда bir жылдын ичинде 10.151 жолу үй бүлөлүк зомбулук болуптур. Анын 311-и эркектерге карат экен. Мен муну түшүнө албадым, бирок бул дагы бир жаңы феномен. Айтайын дегеним, ушул багытта бир системалуу иштебесек болбойт. Жана кризистик борборлор түзүп атат, эми кризис деген кризис да. Аны бир бакыт борбору дейбизби, чечим борбору дейбизби, башкача кылып түзсөк, бул бир. Анан мектептен дагы деле адеп ыйман сабагын киргизип туруп, ушу үй бүлөгө даярдоо жагында бир окуу методикалык комплекс деп чыгыш керек окшойт. Анан азыр мына менталдык математика боюнча, арифметика боюнча, тил боюнча курстар уюштургандай эле үй бүлөгө даярдоо курстарын уюштуруш керек окшойт. Бул өтө маанилүү маселе. Анткени биздин башкы мыйзамда жазылган, үй бүлө бул коомдун, мамлекеттин өзөгү деп. Ошону дагы бир билим берүү министрлигине протокол койсок бул багытта. Рахмат.